بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү иншалла өтө турган бир кыскача сабагыбыз бул Умар ибн аль-Хаттабтын каты тууралуу. Бул кат жөнүндө ар кандай риваяттар бар. Кээ бир алымдар бул риваяттарды кайсы бир деңгээлде туура хадиске жеткирет эмес. Бирок бул хадис тууралуу, бул риваят тууралуу Ибн Касир өзүнүн Бидая ва Нихая башы жана аягы деген китепте, тарых китебинде, жана ошондой эле имам Ибн Асакир, ошол белгилүү имамдар өздөрүнүн китептеринде тарых катары эскертип кеткен. Умар ибн аль-Хаттаб халиф болгондо мусулмандар көбөйүп кеңейгенде Мисырды мусулмандар ачкан эле. Египетти. Ана ошол Египетке Амр ибн Асты ошол жерге башчы кылып дайындаган эле Умар аль-Хаттаб. Анан Амр ибн Ас ошол Египетке барып, алар менен отуруп, алар менен барлашканда, алар айтат эле: бир жылда ушундай жыл келет, ошол жылда Нил соолугуп жок болот. Анан бизде ушундай бир адат бар эле дейт. Бир жаш кызды, бойго жете элек жаш кызды ошону Нилге чөктүп салат элек дейт. Анан ошол кыз өлгөндөн кийин эртеси күнү Нил толуп калат эле дейт. Анан Амр ибн Ас айтат: бул харам, мындай кылган болбойт, ал шариатта, исламда тыйылган деп туруп Умар ибн Хаттабка кат жазат экен. Ой Умар, о мусулмандардын падышасы, о мусулмандардын халифи, Нил соолугуп калат экен деп болгон окуяны айтып берет экен, кандай иштер болот экен. Анан Умар аль-Хаттаб ошол каттын артына жазган экен: Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахтын кулу Умар ибн Хаттабтан иля нахри Нил, Нил дарыясына кат деп жазат экен. Мындайча айтканда, Умар кимге жазат? Умар Нил дарыясына жазат. Айтат экен: о Нил, эгерде бул иштин баарын сен өзүң жасап жаткан болсоң, өзүң соолугуп эле, өзүң каалаганда соолугуп, каалаганда соолукпай, анда биздин муктажыбыз сага жок. Эгер сен соолугуп жаткан нерсең Аллахтын өкүмү менен болуп жаткан болсо, Аллахтан сени толтуруусун Аллахтан суранабыз деп Умар Хаттаб катка жазат экен. Ошол катка жазып Амр ибн Аска жөнөткөндө, Амр ибн Ас ошол катты элди чогултуп келип туруп, Нил дарыясынын алдында окуп туруп, Нил дарыясына салат экен. Ошондо дейт, эртеси күнү ошол Нил дарыясы 16 чыканакка көтөрүлгөн дейт. Ошол бодон азыркы заманга чейин турат дейт. Бул окуя бизге эмне пайда берет? Мен көп угуп калам. Кээ бир адамдар, кээ бир мусулман бир туугандар, же болбосо биздин кыргыз элинде ар кандай кыйналган абалдарда түшүп калган адамдар бар экен. Баласы ооруп, же өзү ооруп, Түркстанга барып, мүрзөлөргө сыйынып келет экен. Же биздин Кыргызстан ичиндеги майда баракат мүрзөлөргө. Мисалы, Байтик ата, Манжыл ата деген ошондой мүрзөлөргө сыйынып жүргөн адамдар, көп адамдар ошондой мүрзөлөргө сыйынып келгенде, алар ооруп аткан оорусу токтоп калат. Айык болот да. Же болсо кайсы бир муктаждыгы жоюлуп калат экен. Анан мен ошолорго ошондой айтмакчымын да. Аллах субхана ва тааля сиздерди сынайм деп, жүрөгүңөрдү, иманыңарды сынайм деп, Аллах субхана ва тааля ошол ширкке, Аллахка шерик келтирүүгө ошого ишенет экенби? Жалгыз Аллахтын өзүнө ишенет экен деп, Аллахка шерик келтирсеңер дагы, Аллах субхана ва тааля ошону кабыл кылып кое берет, сыноо иретинде. Анткени өлүм менен жашоо сыноо үчүн жаралган. Мына пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын атасын аман алып калыш үчүн Абдулланы, Абдул Муталип көз ачыкка барып, көз ачыктын сөзү менен угуп,
анан кийин көз ачык айткандан кийин ал айтты, жанакындай чучу кулак таштайсың, качан гана Абдулла түшмөйүнчө ошончо төө соесуң. Ар бир чучу кулак 10 төөдөн деди. Ошентип 100 төө сое турган болду. Андан кийин Абдуллага түш дейт. Каралы, Аллах Тааланын элчиси атасын Аллах Таала ширк жолу менен сактады. Демек Аллах Субханаху Тааля бар нерсе каалагандай сактайт. Бирок ширк демек акыйкат деген маани эмес да. Канча адамдар больницадан шифа табат. Ана больницада акыйкат жер деп ошол жерде жатып алыш акылга сыйбайт да. Канча адамдар түрмөдөн ислам дини табат. Анда түрмө акыйкат экен деп түрмөдөн чыгарса деле жок мен мыякта жашайм деп жата албайт эч ким. Мына ошондой эле ошол мисалы жана бир адам мага эмени көргөздү. Христиандардын крещенский вода деп коет экен, суу. Ошол бир нече айдан бери, же бир нече жылдан бери бузулбайт экен да. Кээ бир мусулмандар ошого ишене алат. Мен айтмакчымын, жанакы Умар Хаттабтын окуясында алып калбайлык. Чыныгы Аллахка ишенсек, бизге жетиштүү бир эле суу, ал Замзам суусу. Замзам суусунан башка эч бир ыйык суу жок. Майрам суу дейби же кандай гана суу дейби, Замзам суудан башка эч бир суу жок. Анткени пайгамбар салам айтты: "Замзам лема шурибала." Замзамды кандай ниетте иштеңер, ошол ниетте Аллах силерге берет деди. Анткени периште Жибрил алейхиссалам канаты менен чабып, ошол сууну чыгарып берген. Билесиздер окуяны. Ошон үчүн келиңиздер, Умар Хаттабтын окуясы мындай бир пайданы алабыз. Адамдар ширк кылып, ошо ширктен бир шифа таап калса эле, ширк бул туура экен, мүрзөгө сыйынга туура экен деген бир түшүнүк болбосун. Анткени Аллах Субханаху Тааля өзү эмнени тыйса, бизге берекеси бар. Аллах эмнени буйруса, анда да береке бар. Аллах тыйган нерседе эч качан жакшылык жок. Аллах буйругандан кийин анын карама-каршысын жазаганда дагы эч качан жакшылык жок. Ошон үчүн Аллахтын буйругуна баш ийгенде береке бар. Аллахтын тыюусуна тыйылсак дагы береке бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Атиуллаха ва атиур расул." Аллах Куранда да айтат: "Атиуллаха ва атиур расул, ва ла тубтилу а'малакум." Аллахка баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле. Аллахка баш ийсеңер, пайгамбарга баш ийсеңер, ошондо гана амалыңарды жогото албайсыңар дейт. Демек, биздин кылып жаткан амалдарын бар кыяматта жоголуп кетпеш үчүн Аллах жана элчисине баш ийиш керек эмес. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырам, келиңиздер, бизди жараткан улуу Аллах Тааланын сөздөрүнө кун коюп баш ийип, ага шериктерди келтирбей, пайгамбар сүннөтүнөн бекем карманып, чыкпай, жана элдин ортосунда ынтымакты жайылтып, элге жакшылыкты гана тартуулап, Аллах Субханаху Тааланын динин, Аллах Тааланын динин элге ихластуулук менен жеткиргенге насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.